Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү эфирде мен Айнас Кадырова алып барам. Саламатсыздарбы? 10 күлүнүн бир күлү ачылалык жатып, майып болуп калган 6 жаштагы бала. Ал шалаакы айдоочунун кесепетине минтип азап чегүүдө. Аны жүк ташуучу унаа жол жээгине сүзүп кеткен. Абдышүкүр азыр ооруканадан башы чыкпай, улам-улам дарыланууда. Бирок анын оорусун убактылуу гана кармап турбаса, өмүр бою оорукчан болуп каларын дарыгерлер айтууда. Бул ар бир күндө, бир жумада жок дегенде 2-3 жолу болот экен талмоос. Ошо талмоосу болбосун деп бул бала күнүгө 3 таблеткадан жеткен. Ал өтө оор таблеткалар. Аны ичпесе талмоосу кайрадан кармап бул комага түшүп калышы мүмкүн. Келечеги өзү бүт баары жакшы эле, сүйлөйт, басат, чуркайт. Бирок талмоосу азайбай ушундай көбөйүп кете берсе, бул тилекке каршы мээсине өтө катуу зыян келтириши мүмкүн. Ал талмоо алган сайын бул болсо мээнин функциялары бузула баштайт, көз көргөндөрү, кулак уккандары ошонун болмусу бузулушу мүмкүн. Келечекте талмоосу токтобосо. Өмүрүнө өтө зыян нерсе бул. Абдышүкүр Анарбаевди быйыл май айында Ноокаттын Жандама айылынан жүк ташуучу унаа сүзүп кеткен. Айдоочу Мухаммад Акбар Мирмахмудов окуя болгон жерден качып бараткан учурда көрүп калган адамдар аны кайра алып келип, баланы ооруканага алып баруусун мажбурлашкан. Оор жаракат алган бала башынан операция болуп, ооруканадан чыкканча Мирмахмудов качып кеткен. Тергөө амалдарына келбей телефонун өчүрүп, Россия Федерациясына чыгып кеткен. Эл аралык издөөгө берилип, акыры 6 ай дегенде Орусиядан алынып келинген. 6 жаштагы баланы майып кылып коюп, изин жашырып кеткен айдоочуну Ноокат райондук сотунун судьясы Оболбеков баш коргоо чарасын карап, үй камагына чыгарып койгон. Фемида өкүлүнүн бул чечими жабырлануучу тарапты гана эмес, көпчүлүктү айран таң калтырды. Тергөөчү дагы сотто качып жүрүп кармалган айдоочуну камоо өтүнүшүн келтирген. 6 ай изин жашырган, күч менен Россиядан алынып келген адамды кантип үй камагына чыгарып койду. Аны издөө, Орусиядан алып келүү үчүн укук коргоо органдары канча күч жумшады. Кыскасы, логикага туура келбеген кадам. Жабырлануучу тарап судья Оболбековдун өз билемдик менен чыгарган токтомуна нааразы болуп, апелляциялык даттануу менен Ош облустук соттук коллегиясына кайрылды. Сүзгөндөн кийин барып токтоп, ошол жерде качып кетип атканда эки кошуна көрүп калып, баланы больницага жеткизбайсыңбы деген. Больницага алып барган, биз барганбыз. Анан бала реанимацияда 5-6 саат жаткандан кийин Оштан чакырып, Оштан врач келип операция кылган. Ошол күн ошол жерде жүрдү, 2 күн. Ошондон кийин биз чыккыча больницадан качып кеткен. Шунун негизинде биз кайра үйгө чыккандан кийин 15 күндөн кийин кайра больницага түшүп калдык. Анан сотка дагы тергөөгө барып, бала эмне болду десем, качып кетти дейишти. Шу менен 6 ай жүрүп, кече жакында 5-күн баланы кармалды деди. Россиядан международныйга розыск бердик, кармап келдик деди. Прокурорду дагы bundan кабары бар. Мен баланы Ошко көрсөтүп аттым эле докторго, бул жакка алып келебиз деп. Анан бар күнүм чагым сот болуп, баланы үй камагына чыгарып коюптур. Ноокатты сотуна нааразымын. Жаш бала экен соттагы өзү айткандай мүмкүн эми өзү каталык кетиргендир. Унусун эми соттор чечет. Мен Ош областтык сотуна кайрылып, азыр апелляция жазышты, адвокат алып атам. Баланы азыр Ошко Бишкекке алып келдим, больницага. Баланы келечекте толук сагайып кетишиге мүмкүнчүлүк жок дейишип атат. Жумуш учурунда жаракат алгандардын компенсация төлөтүү маселеси машакат жаратат. Өзгөчө мамлекеттик органдар кызматкерлердин укугун коргобой, тескерисинче тебелегендей сезим калтырат. Буга бир мисал Ысык Көл облусундагы калкты тейлей турган Чыгыш электро ишканасынын инспектору Анара Мукамбетованы Ысык Көл районунун Кашат айылындагы Асанбек ата дүкөнүнүн кожоюну Осмонкул Уметовдон сөгүү угуп, анысы аздык кылгансып тепкичтен түртүп жибергендиктен баш мээси чайкалган. Иш учурунда жаракат алган инспектор азыр Уметов менен соттошууда. Бирок жумуш маалында жаракат алган Мукамбетовага Чыгыш электро компенсация төлөбөй келе жатат. Тескерисинче дүкөндүн ээси инспекторуна кол көтөргөнү резонанс жаратат. Төлөп беребиз. Ал үчүн үйдөн жыгылдым деген түшүнүк катты алдоо жолу менен жаздырып алган. Азыр ошол түшүнүк катка таянып компенсация төлөбөй келе жатышат. Өзүн өзү сыйлаган мекеме укуктук мамлекетте жашап жаткан соң кызматкерин канаттууга кактырбайт. Укугу тебеленип жаткан инспекторду энергетика министрлиги кантип коргоо алар экен?
компенсацияны төлөп бериш керек болчу. Бирок мени алдамчылык менен сиз мындай афишировать этип ачыкка чыгарбаңыз, анткени биз деген 25-inde сиз жылытсаңыз, биз сразу ушуну деген эме кылып сводка кылып беришибиз керек болчу жогорку жетекчиликке. Бирок биз бербей калдык деп 27-синде менде начальник Чолпон ата РСнын начальник звонит этти, Нурлан Мелисбекович, фамилиясын унутуп атам. Эже сиз мага деген мындай эле үйдөн жыгылдым деп эле жазып бериңиз, компенсацияңызды төлөп беребиз дешкен. Ошол боюнча мен деген Восток Электронун Сабатаров деген генеральный директоруна да баргам. Макул эже, ызы чуу салбай туруңуз, биз төлөп беребиз, жардам бергенге аракет кылабыз деп мен ошо үйдөн жыгылдым деп жаздырып алган бойдон эле эчтеке төлөп беришкен жок. Кайрылбаган жерим калган жок. Зам министр энергетики Ибраев, министр энергетики Бекмурзаев Тоскул мырзага да кайрылган. Мегакомду сатуу маселеси кайрадан көтөрүлүүдө. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд Альфа Телекомду 2023-жылы сатыкка коюуну пландап жатат. Фонддун жетекчиси Мирлан Бакировдун айтымында уюлдук оператордун баасы учурда 14,15 миллиард сомго бааланууда. Эскерте кетсек, 2019-жылы дагы Мегакомду сатуу маселеси көтөрүлүп, анда 19 миллиард сом деп бааланган. Ипотекага үй алууда баштапкы төлөмдү 10-дон 30%га чейин көтөрүү сунушталууда. Бул токтом долбоор коомдук талкууга коюлду. Менин үйүм 2021-2026 турак-жай программасын натыйжалуу ишке ашыруу үчүн зарыл шарттарды түзүү, ошондой эле программаны ишке ашыруунун финансылык ресурстарын натыйжалуу пайдалануу үчүн токтомдун долбоору иштелип чыкканы айтылууда. Бул жерде бирок деген сөз бар. Алгачкы төлөмдүн 10%-ын топтой албай, үй ала албай жүргөндөр канча? Анткени айлыктан айлыкка жашагандар үчүн акча чогултуу мүмкүн эмес. Министрлер кабинети баштапкы төлөмдү 30%га жогорулатуу менен ипотекага үй алуунун шарттарын татаалдатып жатканын түшүнөр бекен. Элдин баары эле президенттин администрациясындагылардай 60 000 сом айлык албайт да. Башкалар ашып кетсе 25-30 000 алат. Анын жарымынан ашык эле батирдин ижара акысына кетет. Өздөрүнө, балдарына жол кире, тамак аш деген бар. Кыскасы, эптеп кийинки айлыкка жетсе жетти, жетпесе карызга батмай. Башына тартса, аягы ачылып жатса, ипотека үчүн кантип баштапкы төлөмдү чогултат. Кыскасы, жеңилдетүүнүн ордуна оорлоткону кызык эле болду. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebooktан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.